Канткенде аял бактылуу. Бир айылда көп балалуу үй бүлө жашайт. Балдардын апасы кечки тамак жасап, үйдү жыйнап, кир жууп, малды да карап, түйшүктүн баарын өзүнө үйүп алган болот. Балдары теңтек болгондуктан апасы дайыма чарчап, көңүлү ачылбай, өзүнө кам көрүүгө убактысы жок күндөр өтө берет. Күндөн күнгө ачуусу көбөйүп, жинин балдарынан чыгара баштайт. Жашоосу бүтүндөй стресске айланат. Бир күнү айылдын кадырлуу байбичесине барып кеңеш сурайт. Ошол күндөн тартып эле баягы аял жинденбей, балдарын урушпай, дайыма жылмайып, кабагы ачылып калат. Жок, балдары жоош болуп кеткен жок. Же жолдошу жардам берип баштаган жок. Болгону күнүгө 1 саатка бөлмөсүнө бекинип баштайт. Эч кимге эшигин ачпайт. Үйдөгүлөр таң калып, эмне кылып жаткан болду экен деп аңдышат. Тым-тырс. Балдары апа, эмне кылып жатасың деп кабатырланса, мен силерге бактылуу апаны даярдап жатам деп жооп берет. Бир күнү эшигин жапканды унутуп коет. Балдары баш бакса апасы даамдуу чай ичип отурган болот. Көрсө айылдын кадырлуу байбичеси ушундай кеңеш берген экен. Демек бирөөнү бактылуу кылыш үчүн биринчи өзүңдү бакытка толтур. Биринчи өзүңө кам көр. Биринчи өзүңдү сүй. Өзүңдө бакыт болсо, аны менен бөлүшөсүң. Өзүңдө кайгы моң, стресс көп болсо, аны менен бөлүшөсүң. Чынбы? Үйдөгүлөргө чай берип жатып апалар тыңыраак да чай ичпей калышат. Жашоого нааразычылык так ушундай жөнөкөй көз ирмемдерден башталат. Андыктан апалар үйүңөрдө алгач өзүңөргө көңүл бургула. Жалгыз рахаттанып чай ичкенди үйрөнгүлө. Анан жылмайган бойдон үй жумушуна киришип баштагыла. Үйдө да, коомдо да аял өзүн бактылуу кылганды үйрөнүш керек. Үйдө сапаттуу чай ичип, сапаттуу кийинип, коомдо болсо бактылуу аялдардын чөйрөсүнө кирүүгө аракет кылууңуздар керек. Сүйүнүп жүргөнгө аракет кылыңыз. Адамга оору ой аркылуу келет. Адам кубанганда каны суюлуп, жүрөктүн иштеши жакшырат. Ал эми капа болгондо кан коюлуп, адамды инфаркт болушуна чейин алып барат. Көп капа болгон баланын моюну бүгүлүп басат. Бели ийилип, мойнун бүгүп баскан балдар кайсы бир деңгээлде үй бүлөдө психикалык травма алгандар болуп саналат. Бала көп сүйлөгөндө сөөк чучугу толот. Чучугу толгон баланын иммунитети күчтүү болот. Балдардын жакшы ойлонушу үчүн аларга көп жакшы нерселерди көрсөтүшүбүз жана айтышыбыз керек. Мурда кичинекей жакшылыкка жарым жыл сүйүнүп мактанат элек. Азыр чоң жакшылыкка да жарым саат сүйүнө албайбыз. Бүгүн мен бактылуумун деп сүйүнүп жашагыла, достор.